Мен суранат элем, сын пикирди татыктуу кабыл алыш керек. Мен ачык эле айттым, ушул жерде отурган акимдер барыңар кызмат кылып атасыңар азыр. Бир кандидатка. Эмне жашырасыңар анын баарына? Бул үйрөнгөн адат да. Актанбаш керек. Бирок мыйзамды бузбаш керек. Мен чыкпайт элем. Мына мени мыйзамсыз 36 000 доштон 30 000ди жокко чыгарып, болгону бир инструкцияга кагазды туура эмес жасап койдуң деп шылтоолоп алып койгон. Бул эмне деген сөз бул? Өзүңөрдүн талапкериңерге жол бошотуу деген сөз деп эсептелет мына. Башкача деп баа бере албайм мен. Ошону эске алып таза жеңсе, татыктуу болот. Кысым кылбагыла. Мен деле кошулат элем, кысым кылбагыла. Алдабагыла эч кимди. Эки тарапка кайрылат элем. Акча менен де, күч менен де эч качан бийлик көпкө отурбайт. Акыркы президенттерибиз тагдырын эске алгыла. Түбөлүккө калам деп калдыбы түбөлүккө бирөөсү? Эч ким калган эмес, калбайт. Бирок бир нерсе үмүт кылып атабыз, таза жол менен утуш керек. Башталып туруп таза жол менен утуш керек да. Бурмалап борбордук шайлоо комиссиясы мыйзамды тебелеп, соттор мыйзамды карабастан чечим кабыл алып, керек эмес талапкерлерди кууп жиберген бул эмне мыйзамдуу? Бул унутулбайт эч качан. Мен 4 жолу депутат болуп, 4 чакырылыштын депутатымын. Эсимде бар бары. Айткан сөздөр, ушундай сиздерге окшогон акимдер коркпошев барып жакшы болот деп алдаган. Жакшылык алып барган жок. Мен суранат элем, ушул шайлоо тынчтык менен бүтүш керек да. Эки тарап чакырат элем. Ал эми жолугушу боюнча эми мыйзамда так жазылган жок. Кайсы президент менен ким жолукса, ушуну ката деп. Мурунку шайлоолордо башка президенттер менен сүрөткө түшкөндөр жайылып турган эле го, эчтеке эмес го. Күрөшкүлө, жеңгиле. Татыктуу жеңиш болсо баары сыйынып көрөсүңөр.